Bir колоннаны коюш үчүн 3 адам убара болот. 2 адам пастта жерде болот, 1 адам жогоруда. Ассаламу алейкум туугандар. Бул үйдүн перемичкаларын куюп бүттүк. Азыр уже колонналарына өттүк. Эмнеге перемичканы? Перемичканы куйгандан кийин перемичка 2 сутка таза туруш керек. 3-чү суткада үстүнө кирпич урсак болот. Дымоходдор обязательно дымоход внутренний коюш керек. А биздикилер наружный коет. Мен муну 7-8 жылдан бери айтып келем. Внутренний койгула депчи. Кыргызстанга келгенден бери. Так, бул жер мечкомдо бир кирпич алды, 1,5 кирпич болчу да, ошого бул жерде бир кирпич кылганда бул жарым кирпичтин местасы ачылып калды. Бул жерде эмени колоннаны куюп кетип атканда жабып кетебиз. И бул жер дагычы колонналарга российский арматура 14түк, перемичкаларга дагы 14түк российский. Алдына ригель болот тиги жерге. Ал жерге 18-дик болот. Азыр кээ бир акылдуулар ойлошу мүмкүн эме депчи. 14түк эмеге жук болуп калат деген, 16 коюш керек же 18 коюш керек депчи. Базарга барып бир 16-18дин ценасын карап билип сурап коюңуздар, анан айтыңыздар. Азыр бир тоокана салыш да кыйын болуп атат негизичи. Туалет сала албай жүргөндөр бар. Чоң атасы салып берген туалетти каттап жүргөндөр бар. Так, биздин ишке көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кылсаңар, биринчи звонок кылып туруп сеналар тактап туруп жалаа шариште келген 1000 сом которосуздар. Ал жерде 2000 сом барып көрүп алышып алгандан кийин ошо сиздин баштап отурган 1000 сом 2000 сомду кошуп коесуздар. Так, сеналарына келсек, экинчи этажда кирпичти 10 сомдон урабыз, полный өзүбүз чыгарабыз. Биз шагылды, кирпичти, тупуракты, эмени, кумду, цемент үстүгө чыгарып алабыз. Биринчи даярдап алабыз 3 күн. Анан кийин аны даярдаганыбызды уруп алып туруп, дагы 3 күн заготовка, дагы уруп заготовка кылабыз. Ошон үчүн сал кымбатыраак болот экинчи кабат.